Урматтуу теле көрүүчүлөр, менин жанымда Аскат Жолдошов, чыгыш жоокери өнүрлөр боюнча адис. Бүгүн адаттагыдай таңкы коңгуроо программасында таңкы көнүгүүнү жасаган турабыз. Аны эмес урматтуу теле көрүүчүлөр, биз менен бирге баштаңыздар. Баштадык, Саламатсыздарбы? Алгач бутту бириктирип алабыз. Колдорду түшүрөбүз, денелер бош. Оң бутка отурабыз, сол бутка жылдырабыз. Далы кеңдигинде алабыз буттарды. Биздин көнүгүүбүз азыр муундарга жасала турган көнүгүүлөр. Биринчи көнүгүүбүз тизелерге бир аз отуруп алабыз. Колдорду мүрү теңдигинде көтөрөбүз, кайра ылдый түшүрөбүз. Жогору көтөргөндө дем алабыз, ылдый түшүргөндө дем чыгарабыз. Акырын жай. Аркага көйрөк ыргытабыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Жакшы. Ар бир көнүгүүнү 18 жолу жасаш керек багай? 36 жолу, максимум 108 жолу жасаса болот. Ага, ушул жерден сизге суроо берип өтөйүн. Сиз деги эле таңыңызды көнүгүү жасоо менен баштайсызбы дайыма? Ооба, аракет кылабыз. Дайыма, Дайыма. Жакшы. Кийинки көнүгүүбүз? Кийинки көнүгүүбүз колдорду муштумду тийөбүз. Бурулганда оң колубуз сол далга келет, Ооба. Кетти анда. 1, 2, 3, 4, 5. Бир аз сөз түрдө бул көнүгүүнү биринчи ирет жасаган үчүн оор болуп жатат. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Бул көнүгүүнүн пайдасы бар десеңиз. Омуртка тутумдарын жакшыртат, ошондой эле муундарды жакшыртат. Эми экинчи көнүгүүбүз бул жасалышы ушундай чыгат. Асманга, аркага, кайра асманга боюбузду тартабыз. Кайра. Ал эми тез жасаганда мындай жасалат. Анда эмесе кетти. 1, 2, 3, 4, колдор бош. 7, 8, 9, аркага көйрөк ыргытабыз. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Кийинки көнүгүүбүз колдор бош. Колдордун салмагы менен ыргытабыз. Бул көнүгүүнүн пайдасы тууралуу айта кетсеңиз. Бул деле бардыгы муундарга жасала турган гимнастикалар болуп эсептелет да, муундарды бошотот. 1, 2, колдор бош, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Жакшы агай. Ушул жерден сизге суроо берип өтөйүн. Деги эле көнүгүүнү кайсы учурда жасаш керек? Эртең менен жакшыбы же түштөн кийинби? Ар бир жасала турган көнүгүүлөрдүн өзүнүн мүнөздөмөсү бар. Эртең менен жасала турган көнүгүүлөр бар. Анан түштөн кийин жасала турган көнүгүүлөр бар, и кечинде жасала турган. Буларды эртең менен жасаса болот, түштөн кийин жасаса болот. Болот. Жакшы. Анда кийинки көнүгүү. Эми кийинки көнүгүүбүз оң бутты аркага алабыз, оң бутка отурабыз, сол бут алдыда. Далыларды жакшырта турган. Аркага ыргытабыз. Ошондо биздин жамбашыбыз дагы, белибиз дагы буралыш керек. 1, 2, 3, 4, 5 алмаштырабыз. 1, кайра бир жагына. 3, 4, 5, 6. Эми ушул эле көнүгүүнү алдыга. Колдор бош керек. 2, 3, 4, 5, 6. Алмаштырабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ага, эң көп дегенде бул көнүгүүлөрдү канча ирет жасаш керек? Максимум 108 жолу жасаса болот. 108 жолу, Ооба. Эми колдорду алдыга 2, 3. Бош ыргытабыз. Эми бул дагы муундар үчүн пайда, Ооба. 1. Эми ичкерибей алабыз.
Эми алдыга. Чынын айтсам, бул көнүгүүлөрдү мен биринчи ирет жасап атам. Бирок азыр муундарымды кыймылдатуу менен кандайдыр бир нерсе байкалганы сезилип турат. Ошондуктан достор, сөзсүз түрдө эртең менен бул көнүгүүлөрдү кайталап жасасаңыздар болот. Эми акыркы көнүгүүбүз колдорду мындай кылып бириктиребиз. Бирок мындай кылып ачпайбыз. Ушундай абалда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ага, айтсаңыз мен колдоруман үндөр чыгып атат. Ал эч нерсе эмес. Эми башка жака жасайбыз. Эгерде ошол муундардан үн чыга турган болсо, бул эмненин белгиси агай? Ал убактылуу нерсе. Көп жасай берсең, андай үн чыкпай калат, Буттарды бириктиребиз, дем алабыз. Биздин көнүгүүбүз ошону менен аяктады. Муундарга жасалып турган көнүгүүлөр. Рахмат агай, бүгүн урматтуу достор, бүгүн биздин конокто Аскат Жолдошов агайыбыз болду. Дайыма таңкы көнүгүүлөрдү биз менен бирге жасап, көнүгүп туруңуздар. Ал эми машыктыруучулардын айтуусуна караганда, көнүгүүдөн мурун-дагы, көнүгүүдөн кийин дагы сөзсүз түрдө тамактанышыбыз зарыл экен. Андыктан биз кийинки түрмөккө, даам түрмөгүнө беребиз. Бир жеңил тамактын жасалуу жолун үйрөнүп алыңыздар.